Бирөө жүрөт бакыт издеп жылдыздан, бирөө жүрөт бакыт издеп турмуштан, башкаларды билбейм, бирок мен үчүн бакытымда, байлыгымда Кыргыздан дейт. Ар дайым элибизде береке, молчулук, токчулук болсо, мына ушундай жолугушуу, бири-бирибиздин башыбыз биригишүү, классташтардын мына ушундай болгон керемет жолугушуусу күн сайын күндөн күнгө улана берсин. 50 жылдыкка бүгүн чогулуп атсаңыздар, алдыда мындан 60 жылдык, 70 жылдык деп жолугушуп, сиздер көпчүлүктүн көзүн күйгүзгөн мыкты ата-апалар болуп жүрө берсиңиздерге биз дагы чын жүрөктөн тилектешпиз. Эми ар бир иш чаранын, жолугушуунун, чогулушуунун албетте ачылышы болот. Андыктан уюштуруучу катары мен бул жакка Болот байке менен Нияз байкемди чакыргым келип турат. Себеби жолугушуу кандай башталды, эмне болду, алдыда эмне болот, кандай келип алдыңар деп эң алгач алдыга түшүп, ал жай сурай турчу ушул эки байкемди көрүп атам. Кана эмесе келиңиз. Болот байкебиз менен Нияз байкебиз сиздерге бир дасторкон үстүндө чакан батасын айтып, келип бергендерге терең ыраазычылыгын билдирсе, андан арка иткизген бир чылбыр менин колума түшсүн. Кана эмесе келиңиздер, микрофонду мен сиздерге сунайын. Урматтуу классташтар, аяштар, бүгүнкү майрамыбыз 50 жылдык юбилейдик жолугушуубуз кут болсун дейли дагы. Бүгүн ушул жерде 3 саат отурабызбы, 4 саат отурабызбы, андан ашык отурабызбы? Айтор ушул жерде ар бир адам өзүнүн салымын кошуш керек да. Ар бир адам өзүнүн бир дилинен чыккан бир тилектерин, кыялдарын, ойлорун, өнөрлөрүн көргөзүп, ырдагысы келгендер ырдайлык, бийлегиси келгендер бийлейлик. Бая жаш кезди эскерип, жаш кезде кандай кыйшаңдап кыздарга тийишкен балдар элек да, үйлөнө элек да. Ошо сыяктуу мына биздин классташ кыздарыбыз дагы бүгүн кыз болгусу келип турат, эстегиси келип турат. Ана биздин могу жердеги жезделер дейбизби, күйөө балдар дейбизби, алардын дагы ушундай жаштык курактары болгон. Ошон үчүн биздин бүгүнкү жолугушуубуз бекер жолугушуу эмес. Биздин 1 класстан баштап 10 класска чейин эмнелер гана биздин башыбыздан өтпөгөн, кандай гана жерлерде болбогонбуз, көп чогуу болгонбуз, жамандыкты, жакшылыкты дегендей көп күндөрдү чогуу өткөргөнбүз. Эми ошондон бери 50 жылдан бери, кээ бирөө минимум 1-2 жыл, 1 жылдан бери дегендей жолукпай келип, мына бүгүн Кудай кошуп ушул жерден отурган маалыбыз да. Ошон үчүн биринчи кезекте мен ушул чакыранда ар бириңиздер давайте активдүү катышып бүгүнкү күндү көңүлдүү өткөрөлү. Баракелде, чоң рахмат. Келиңиз Болот байке, өзүңүз дагы кошумчалаңыз. Кыргызда мындай сөз бар. Кандай да Оозго сала бергенди унуттуңузбу? Ошондой болуп калат. 50 жылдыкка чогулуш оңой эмес да. Келиңиз. Кудайдын бир күнү бар, 1000 күнгө бергис дейт. Анын сыңарындай, мына ошол күн бизге бүгүн насип этип атат. Мына жанада биз тияктан айттык эле, азыр дагы айталы. Ушу өзгөчө кыздар, ушу жана WhatsApp группадан не деген бир сонун каалоо тилектерди айтып, ушу бүгүнкү күнгө Кудайым насип кылсын деп Кудайдан тиленип аттыңар эле. Биз дагы тиленип аттык эле. Ошо Кудай тилегибизди кабыл кылып, мына бүгүн ушул кең ак ордодо баарыбыз тең түгөлүбүз менен чогуу момунтуп отурганыбыз биз үчүн чоң сыймык деп ойлоймун. Кымбаттуу классташтарым, кымбаттуу жезделер, күйөө балдар, кымбаттуу биздин аяштарыбыз, ушундай тойлор күнүгө боло бербейт. Жогоруда Нияз айткандай, ушу бүгүнкү бир оокатты, тиричиликти унутуп, үйдөгү проблемаларды унутуп, бир жакшынакай чын көңүл менен, чын бир ниет менен жакшынакай отуруп кетсек, бул биз үчүн чоң жегиш болот. Моорек жерде мына видеого, киносуна тартып атат, бул чоң эстелик болот. Ушунда ушинтик эле, анда минтик эле деп, карачы кандай гана сонун эсте калат. Ошондуктан кымбаттуу классташтарым, силерге менин кааларым, эң биринчи кезекте Кудай силерге ден соолук берсин. Ден соолук бергенден кийин анан Кудайым өмүр берет. Ден соолугуң болсо. Анан ошонусу менен кошо ыйман, рызкы тилегим келет силерге. Биздин муундагы балдар, классташтар, ушу
Abdan uçu özümüzдөр bilgендей, misal üчүн ошол мектептеги эң алдыңкы активдүү класстардын бири болсун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына 52 бала бүттүк. Андан мурда 9ду бүтүп 10-15 бала дагы башка окуу жайлар менен окуп кетти. Ошондо бир баш аягы 60тан ашык классташтар бар элек. Мына ошонун көпчүлүгүбүз чогулдук. Эмне демекчимин эми? Ушул жанагы Нияз айткан каалоо тилектерге кошулам. Günümüz, bugünkü günümüz yadırap jaynap, en jaşnakay kağlo tilekler menen, en jaşnakay bir fikirler, sunuşlar menen ötsün, göңүлдүү geç bolsun. Rahmat. Rahmat, ketпей туралы. Міне 5 адам башка тілек бир, 5 манжа башка билек бир деп айтат. Анан негизи мындай экен да, мектепте окуп жүргөн кезде классташтарды тарата албайт кезинде келчи үйгө деп. Мектеп бүтүп кеткенден кийин алар чоңулта албай калат кезинде, ой келгилечи деп. Анан ушундай чоң түйшүктө өз моюндарына алган мына Болот байкем менен Нияз байкем. Анан жоону чапса ким чапты аты калды манаска деп, көшө артында дагы Муса байкем дагы чоң эмгегеси кирген экен. Муса байкем уюштуруучу катары берип өзүңүздүн оюңузду ортого салып кетпесеңиз болбойт. Муса байке келип берип коюңуз музыканын оштосунда гана. Ağımın kurmuştun geceli, anda senin kızın sekeli, kavuştular köndönüme. Муса байке, жана кезек Муса байке азыр ортого туруп алсаңыз ортого. Мындайда жана илгери сиздердин үйдө деле бар беле, мен кечирээк көрүп калдым. Три богатырьчы, ар бир үйүндө ийгип койчу эле го. Аттар менен оостун 3 баатыр бар го, ошондой болуп турушабы, карагачы. Бири-бирине окшош. Бир кол чаппай уюштурушулар кандай дейсиздер я. Бог любит троицу дейт келиңиздер, үчөөңүздөрдөн соңку сөз сиздики уюштуруучу катары. Андан кийин анан калган меймандарга да сөз кезегиңизди атабыз. Келиңиз Муса байке. Рахмат. Урматтуу классташтар, көптөн бери сагынышып, жолу жалбай жүргөн ушундай бир акыбалда көп жылдар бою өзүбүз менен өзүбүз болуп келаттык. Бирок ушул күнгү акыбал баарыбызды кубандырып атат да. Жана айтып кеткендей, ушу күнү биз үчүн баарыбыз үчүн майрам. Баарыбыз ушу жүзүбүздү көрүшүп, бири-бирибизди көргөнгө кубанып, ушулардын кандай жаңылык болду экен деп түпүлөп келген ойлорду ишке ашырып дегендей бүгүн баарыбыз чогуу чаран отурабыз. Мына биз ошо эң бала кезден бир партияга Кудай Таала баарыбызды бир учурда ошо бириктирип, анан ушул жерден билим алгандай кылып, баарыбызды чогуу кылды, бирдей тең ата кылды. Ошол жерден чоңоюп, билим алып өсүп чыктык. Ошол жерде мындай адамдык алгачкы сезимдерди туйдук. Алимбе окуп, тамгаларды үйрөндүк. Адамгерчилик сапаттарды үйрөндүк мугалимибизден, тарбия алдык. Ошону менен негизинде ушу багажынан ушул жерге келдик. Баарыбыз тең. Эми, к сожалению, багы көп баарыбыз чогуу болбой, кээ бир адамдар арабыздан жетиптир, ошентсе да көпчүлүк адамдар бул жерде отурабыз. Баарыбыз ушу чогулганыбызга кубаналык. Ушу бүгүнкү күндү багы баарыбыз тең ушундай жана Нияз айткандай ушундай бир сагынуу, өзүбүздүн бугубузду чыгаруу менен жакшылап өткөрөлү. Ырдап бийлеп дегендей, жыргап, короче. Ошол. Рахмат. Сөз ошон үчүн мага окшогон осы жалжайган өзү далдайган тамадан жалдадыңыздар да ушул ишине ары бери жагын аштырып берсиздер. Кездер эми меймандар, жалпы уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирели. Баарыңыздардын башыңыздарды бириктирип өзүңүздөр айткандай өзү жакын болгону менен тили башка болгон WhatsApp'тан баарын чогултуп, жолуктуруп ушунун баарын уюштурган дагы чоң эмгек. Ана эмесе 3 мырза ордуңуздардан орун ала бериңиздер, терең ыраазычылык билдиребиз.